Мына Нарын шаарындагы бүгүнкү акыбалды көрүп атабыз. Туура Нарын шаары мына акыркы 2-3 жылдан бери бир аз болсо дагы өзгөрүлө баштады, бирок бул аз. Нарын шаары өтө эле эскирип кеткен. Нарын шаары каралбай калган. Нарын шаары эле эмес, Нарын облусту, район, жер айылдар такыр эле каралбай калган. Так, жолу десең жолу жаман, мектеби десең мектеби жаман, садигиден айтпай эле коеюн, жана башка эч кандай шарт түзүлбөй эле элдер кыйналып жашап калган. Мунун баардыгын биз сезип билип турабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекетибиздин жетекчиси, президентибиз дагы айтып атат. Ошол Нарын облустун карагыла, Талас облустун карагыла, жерлерде, алыс жерлерде жашаган элдерди ошолорго шарт түзгүлө деп айтып жатат. Мына Нарын облусунда өзгөрүүлөр боло баштаптыр. Мен азыр эле мына стадионду көрүп келдим. Стадион деген өтө мындай адам ыйлай турган, орусча айтканда плачевном состоянии калып кетиптир. Эч ким карабай койгон. Так. Анын жанындагы маданият үйү турат, көрүп атасыздар. Ал дагы эч ким карабай койгон. Ошол маданият үйү менен Нарын стадионун кудай кааласа эмдиги жылы мен өзүм жеке контролюм алып туруп, сонун кылып бүтүртүп берем. Макулбу? Ошол силерге аз болсо дагы жардам болсун. Андан сырткары мына жергиликтүү бийлик органдарына дагы мамлекеттен атайын бюджет бөлүп берип атабыз. Быйыл Токмок шаарына миллиард бердик. Кара-Балта шаарына миллиард бердик. Жалал Абад шаарына миллиард бердик. Караколго миллиард бердик. Быйылкы эле жылы. Былтыр дагы миллиардтан бергенбиз аларга. Эмдиги жылы кудай кааласа Нарын шаарына, Нарын облусуна 1 миллиард сом акча берип атабыз мамлекеттен. Мына ошону колдоносуздар. Ошентип Кудай буйрса бул Нарын шаарындагы көтөрөбүз. Нарындыктарды жерлердеги айылдагы жерлерде көтөрөбүз. Андан сырткары президенттин дагы бир тапшырмасы бар. Бир дагы мектепте спорт зал болбой турган мектеп болбош керек деп. Бардык мектептерде спорт зал болуш керек. Жабык түрүндөгү сонун шарттары менен балдарыбызга спорт зал курушубуз керек. Мына ушул тапшырманы дагы аткарабыз кудай кааласа.